Assalamu alaikum урматтуу көкбөрү көрмандары. Сиздер менен кайрадан Only Top каналы. Көптөн көп күткөн жаңылык кече күнү чыкты. Тактап айтканда 4-чү дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына бара турган көкбөрү курама командасы аныкталды. Андыктан бул видеону аягына чейин көрүп, кимдер курамага киргендигин так маалымат алыңыз. Көчмөндөр оюндарында көкбөрү жана көкпар боюнча мелдештер өтөт. Андыктан Федерация 2 курама түздү. Аны эмесе тааныштырып баштайлы. Барына чексиздик. Жаңы О абоненттер үчүн 4 жумага болгону 495 сом. Дароо азыр кошуп алда 3 айга арзандатууга ээ бол. Чексиз интернет, чалуулар, социалдык тармактар, мессенджерлер, OTV. Сен үчүн баары бир тарифте топтолгон. Переходи на О. Барына чексиздик бул сонун. Көкбөрү боюнча курама команданын оюнчулары төмөндөгүдөй. Биринчи катар саны менен Марлис Койгелдиев коргоочу Достук командасынан. Экинчи Норуз Ратбек уулу Жекеме Жекенин чебери Ынтымак командасы. Үчүнчү Нурдин Болотбек уулу Жекеме Жекенин чебери Алатоо командасынан. Төртүнчү Ташы Майлуу Башав Алатоо командасынан коргоочу. Бешинчи Акбар Иманбеков коргоочу Алатоо командасы. Алтынчы Дастан Сагынбек уулу коргоочу Ынтымак командасы. Жетинчи Рустам Тыналиев чабуулчу Сарыөзөн командасы. Сегизинчи Сейитбек Анарбек уулу чабуулчу Сарыөзөн командасы. Тогузунчу Аудасбек Мырзабек уулу чабуулчу Ынтымак командасынан. 10-чу Манас Ниязов чабуулчу Алатоо командасынан. 11-чи Нуржан Мелисбек уулу чабуулчу Ынтымак командасы. 12-чи Майрамбек Рыспеков чабуулчу Ынтымак командасы. Бул командага сәл эсеп салсак, Ынтымак командасынан 5 оюнчу бар. Алар Майрамбек, Нуржан, Аудасбек, Дастан жана Норуз. Ошондой эле Алатоо командасынан дагы көп оюнчулар бар. Алар Нурдин Болотбек уулу, Ташы Майлуу Башав, Акбар Иманбеков, Манас Ниязов. Жалпысынан 4 оюнчу. Мындан тышкары Достуктан 1 жана Сарыөзөн командасынан 2 оюнчу бар. Эми келиңиздер көкпар боюнча же жер улак боюнча курама команданын өкүлдөрүн тааныштыралы. Биринчи Нурбек Юсупов коргоочу Сарыөзөн. Экинчи Эрлан Төлүбеков коргоочу Ынтымак. Үчүнчү Улан Насакеев чабуулчу Достук командасынан. Төртүнчү Элдияр Шактарбек уулу чабуулчу Сарыөзөн командасынан. Бешинчи Өмүрбек Эсен уулу Ынтымак командасынан чабуулчу. Алтынчы Эмирлан Жеңишбеков Сарыөзөн командасынан. Чабуулда дагы коргонууда дагы ойной берет. Жетинчи Бекназар Аматов чабуулчу Сарыөзөн командасы. Сегизинчи Эрсултан Айдархан уулу Жекеме Жекенин чебери Достук командасы. Тогузунчу Кубаныч Султан уулу Жекеме Жекенин чебери Сарыөзөн. 10-чу Кыяс Ниязов коргоочу Достук командасынан. 11-чи Белек Мукаев коргоочу Достук командасынан жана 12-чи Аскат Аскаров чабуулчу Алатоо командасынын өкүлү. Бул жакта Сарыөзөн командасынын өкүлдөрү басымдуу кылат. Тактап айтканда 6 оюнчу. Алар Белек Мукаев, Кубаныч Султан уулу, Бекназар Аматов, Эмирлан Жеңишбеков, Элдияр Шактарбек уулу жана Нурбек Юсупов. Ошондой эле Ынтымак командасынан Эрлан Төлүбеков жана Өмүрбек Эсен уулу бар. Алатоо командасынан Аскат Аскаров. Ал эми Достук командасынан Улан Насакеев жана Эрсултан Айдархан уулу бар. Бир нече ай мурун эле эки команданы кимдер жетектеп жана машыктыруучу боло тургандыгы билинген. Көкбөрү боюнча курама команданы Аскат Искендеров жетектейт. Ал эми башкы машыктыруучу болуп Нурлан Мамбетов, физикалык машыктыруучу болуп Урмат Мусаев дайындалган. Белгилей кетсек, Азат Искендеров Ынтымак командасынын учурдагы жетекчиси. Буга чейин 2019-жылы Кара Бура командасын дагы башкарып келген. Ал эми Нурлан Мамбетов Бакуат Талас командасынын машыктыруучусу. Нурлан агайда көптөгөн жаш улакчылар тарбияланып, Ынтымак Достук командасында өткөн. Ал эми легендарлуу көкбөрүүчү Урмат Мусаев учурда калыстык милдетти аткарып келет. Ал эми жер улак боюнча курама команданы Мыктыбек Туташев жетектей турган болду. Ал эми машыктыруучулук милдет Тилек Курманбетовго жүктөлдү. Физикалык машыктыруучу Максат Кайдыбаев дайындалды. Мыктыбек Туташев Достук командасынын жетекчиси. Тилек Курманбетов болсо Чүй облусунун көкбөрү федерациясынын вице-президенти. Улуттук кураманын мүчөлөрү туура тандалдыбы? Ылдыйда пикир калтырыңыз. Буга чейин маалым болгондой, улуттук курама
Мелдеш башталганга чейин 40 күн мурун барып, карантинде өтөшү керек. Андыктан жакын аралыкта, тактап айтканда августтун ортолорунда команда Түркияга жөнөшү мүмкүн. Мунун натыйжасында 31 августта боло турган президенттин кубогунда жогорку лига болбойт. Ал эми жогорку лиганын 6 командасынын ичинен болгону 2 гана, тактап айтканда Алай менен Бакот Талас биринчи лиганын командалары менен күч сынашат. Ал эми калган Ынтымак, Сары Өзөн, Достук жана Ала Тоо командасынын көпчүлүк оюнчулары улуттук курамага киргендиги белгилүү. Урматтуу көрөрмандар, Only Top каналына жазылып, бул видеону башка жакындарыңыздар менен бөлүшүп коюңуздар.